жумуштан чарчап келатасың мисалы, анын үстүндө квартира жашайсың, мына квартплата бериш керек, анын үстүндө карызың бар, эми азыр көпчүлүгүнө карызы бар болуш керек. Эми бир аз сыноо бар да, Аллах таала бир баарыбызды сынап турат. Эми ошонун баары ойлонбой кое албайсың, адам болгондон кийин сарсанаа болуп, кыжалат болуп келсең, үйдө күтүп турган бирөө болсо жакшы экен да. Мисалы эркектики аялы, аялдын күйөөсү күтүп турган болсочу. Мисалы мен келип азыр жубайым тамак жасап, мынакей манты жасап коюптур да. Манты жеп, чай ичип, ысык чайын куюп берип, балдарын чыга калып бирденкелерин айтып берип элечи, сабакта мындай болду, анан күрөштөн тигинтим мынтим деп эле. Анан он кичинекей бала мисалы ойноп чыгылганын, колун кесип алганын айтып берип отур эле. Тиги проблемалардын баарын унутуп каласың да, мындай айткандачы. Анан эмелерге боор атат да, мынакей бойдокторгочу. Эркеги жок аялдар, кыздар мисалы, аялы жок эркектер же ажырашып кеткендер мисалы. Алардын эле проблемасы бар да, бирок үйдө күткөн эч кимиси жок да, сүйлөшкөн, армандашкан, бири-бирине бирдеңкелерин айтып берип, бири-бирине дуктан берип, жардам бере турганча. Бул да чоң мындай кыйын эле да кыскасы. Ошон үчүн эми үй бүлө кургандар Аллах таала бул чоң бизге белекти берди да, неаматтычы. Ошону кадырлап, барктап, мындай жоготуп албайлы да. Үйлөнөктөргө эмне кылабыз? Аллах тааладан дуа кылабыз, үйлөнүп, ушулар дагы дүйнө акырет баарыбыз бактылуу жашап калалы. Ушул бакыттын даамын баары татканга Аллах таала мүмкүнчүлүк берсин.